Кыргыз тили сабагы 1-класс 4-чейрек. Саламатсыңарбы, мен сүйүктүү окуучуларым? Маанайларыңар жакшыбы? Келгиле анда, ушундай жагымдуу маанайыбызда биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кичинекей жардамчы. Баардыгыбыз бул сүрөттөрдү карап, өз алдыбызча ойлорубузду айтып көрөлүчү. Кана, бул сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар балдар? Азаматсыңар, албетте бул жерде кызы жана баласы өзүнүн апасына жардам берип жатат. Бирөөсү картошка артып жатса, ал эми экинчи кызы болсо эмне кылып жатат? Жашылчаларды жууп жатат. Келгиле, кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Бул жерде болсо балдар, биз өткөнкү сабагыбызда эле өткөн идиш аяктар орун алыптыр. Кайсыл жер бул? Үйүбүздүн кайсыл бөлмөсү? Азаматсыңар, ашканада туурабы? Ашканада апасына идиш аяк жууганга жардам берип жатат. Бул жерде бир туугандар эмне кылып жатат? Ооба, силер айткандай эле, булар ынтымакта, биримдикте, бири-бири менен урушпастан, ынтымактуу болуп, үйлөрүн тазалап жатышат. Мына балдар, ушул силер көрүп турган сүрөттөрдүн баардыгы кичинекей жардамчылар. Силер дагы ата-энеңерге жардам бересиңерби балдар? Азаматсыңар, келгиле анда баардыгыбыз китебибиздин 63 бетин ачып, бул жерде турган текстти чогуу биргеликте үнүбүздү чыгарып, көркөм окуганга көнүгөбүз. Кичинекей жардамчы. Менин атым Айсулуу. 8 жаштамын. 1-класста окуймун. Үйдө апама жардам берем. Үй жыйнайм, идиш жууйм. Окуп бүткөн болсок, балдар, келгиле анда суроолорго жооп берип көрөлү. Айсулуу канча жашта экен балдар? 8 жашта экен, Ал канчанчы класста окуйт экен? Ооба, 1-класста окуйт турбайбы? Ал үйдө апасына эмне кылат экен? Жардам берет экен. Апасына кайсыл жерде жардам берет экен? Үйдө жардам берет экен, Үйдө эмне кылып жардам берет экен балдар? Азаматсыңар, үй жыйнап, идиш жууп жардам берет турбайбы? Балдар, кыргыз тили дептерибизди алып, бул жерде турган суроолорду көчүрүп жазып алабыз. Сенин атың ким? Канчанчы класста окуйсуң? Үйдө апаңа жардам бересиңби? Жазып алган болсоңор балдар, эми ушул суроолорго ооз эки жооп берип, WhatsApp аркылуу мага жөнөтөсүңөр. Силер эмнеди ойлойсуңар? Эмне үчүн биз ата-энелерибизге, жакындарыбызга жардам беришибиз керек? Туура, силер аларга жардам берүү аркылуу биринчиден балдар, өзүңөр таза болгонго, ошондой эле тартиптүү болгонго, ар дайым айлана чүйрөңөрдү таза кармаганга, анан дагы өз алдыңарча жумуш жасаганга көнүгөсүңөр. Силер өзүңөр жаткан жерде керебетиңерди жыйнайсыңарбы? Азаматсыңар, демек биз ар дайым өзүбүздүн айлана чөйрөбүздү таза кармаганга дагы көнүгүшүбүз керек, туурабы? Келгиле анда. Ушундан кийин дайыма биз жардам бергенди унутпайбызбы? Ар дайым өзүбүздүн жакындарыбызга жардам берип жүрөбүз, макулбу? Келгиле анда бүгүнкү тапшырманы белгилеп алабыз. Тапшырма мен жогоруда айтып кеттим, бир канча суроолорду бердим. Ошол суроолорго ооз эки жооп берип, WhatsApp аркылуу мага жөнөткөндү унутпагыла балдар. Сак саламатта калгыла, жүзүңөрдөн эч качан жылмаюу кетпесин. Жакындарыбызга дайыма эмне кылабыз? Жардамдашып жүрөбүз балдар.